Мусулмандардын сыфаты боюнча Аллах Таала Кур'анда мындай деп кайрылган. Чыныгы мусулмандардын сыфаты боюнча. Астагфиру билла вал казиминал гайз. Чыныгы мусулман бул ачуу суу келсе, дароо ачуусун жутуп койгон адам. Вала афина анин нас. Бир кыйынчылык, бир зыян алып келе турган болсо, ошол элди кечирип койгон адам. Валлаху юхиббул мухсинин. Үчүнчү сыфат Аллах Таала жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт дейт. Жакшылык кылышлык бул да мусулмандын сыфаты. Мисал катары бир сахаба Али радыйаллаху анхунун окуясы. Али радыйаллаху анху бир кызматчысы келип, колуна суу куюп берип атып, ошол кумганын түшүрүп алат. Суунун баары чачырап, баягыдай нерсе болгондон кийин Али радыйаллаху анху чоң сахаба, пайгамбардын күйөө баласы, халифа, бир аз ачуусу келгендей болот. Аны баягы кызматчысы байкап калып, дароо ушул аятты окуйт. Вал казиминал гайз. Мусулман ачуусу келген ачуусун жутуш керек деген аятты окуйт. Али радыйаллаху анху дароо ачуусун жутат. Баягы кызматчысы токтоп калбастан элдерди кечирип жиберет, мусулман адам кечиримдүү болот деген аятты окуйт. Али радыйаллаху анху мен сени кечирдим дейт. Андан кийин кызматчысы токтоп калбастан Валлаху юхиббул мухсинин. Аллах Таала жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт, сүйөт деген аятты окуганда Али радыйаллаху анху мен сени азат кылдым деп баягы кызматчысын бошотуп жиберет кызматтан. Мына мусулман адам деген ушундай. Алланын аяты айтылганда, пайгамбардын хадиси келгенде дароо ошол нерсеге амал кылып, өзүн ошол аятка, хадиске тапшырышлык ошол мусулмандын чыныгы сыфаты. Ошол себептүү баягыдай Али радыйаллаху анху, Абу Бакр радыйаллаху анху, Умар радыйаллаху анху ошол себептүү ошончолук бийик даражага жеткен. Эмне үчүн? Дароо аятка амал кылган. Аллах Таала да бардыгыбызга аятка, хадистерге амал кылуучу пенделердин катарына кошкон болсун.